Кыргызстандын көпчүлүк аймагы район айылдардан түзүлгөндүктөн социалдык маселелер ар дайым биринчиликте турат. Андыктан ага көңүл буруп, көйгөйлөрдү ордунда чечүү мамлекеттин приоритеттүү багыттарынан бири. Ал арада соңку жылдары мамлекеттин экономикалык туруксуздугунун кесепетинен улам жакырчылыктын жогорку көрсөткүчтөрү байкалып баштады. Буга байланыштуу алыскы региондордогу жарандардын турмушун жакшыртып, жакырчылыкты жоюу менен коомдун, анын ичинде аялдардын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу максатында бир нече долбоор иштеп келет. Анын бири айылдарды туруктуу өнүктүрүү долбоорунун негизинде Чүй облусунун бир нече аймактарында социалдык объекттер курулду. Бул Панфилов районундагы Чалдабар айыл өкмөтүнө караштуу номер 3 бөлүк дарыгерлер тобунун имараты. Ал 1968 жылдан бери айыл элин дарылоодо колдонулуп келген. Дегени менен имараттын сырты гана эмес, ичи дагы авариялык абалга туш келип, иштөөгө мүмкүн болбой калган. Жылытуу системасы жана ысык суулары жок болгондуктан кыш мезгилдеринде дарыгерлер абдан убара тартышкан. Мурда мына эски здание болчу, эски здание ичи түшүп, бар жогу төгүлүп, үстүнөн суу агып эме кылып атканбыз. Эски зданияда имараттын ичинде суу жок болчу. Бар жогу шыбактары түшүп, тамдан суу акчы, кыйналып иштедик да. Суук, эски здание эски да. Жергиликтүү бийлик маселени чечүү жолдорун караган. Натыйжада процедуралык бөлмө, лаборатория, тиш дарылоочу бөлүмдөрү жана башка тийиштүү шарттар менен үй бөлүк дарыгерлер тобу негизделди. Бирок мында жогорку квалификациялуу адистер жетишпейт. Бул здание жакшы, мына көрдүңүздөр, жаңы, таза, жылуу, самое главное. Ичинде суу бар, туалет ичинде бар. Эшикке чыкмай жок, жакшы. Медикаменттер кандай? Медикаменттер кандай десе? Өкмөттөн бергеним бар, толук эмес. Бизге дарыгерлер жетишпейт. Биз эме боюнча 4 врач иштешибиз керек. Элдин эмеси боюнча, населениянын численности боюнча. Азыр 2 врач иштейбиз. Жетише албайбыз. Эл көп. 2 врач келсе дагы жакшы болмок. Жок, келбейт. Имараттын жалпы аянты 4455 километр кубту түзөт. Куруу иштери өткөн жылдын январь айында башталган. 3 жыл аралыгында ушу Арис долбоору менен бир топ жакшы иштер жүрдү десек болот. Себеп дегенде акыркы 3 жылда быйылкы жылдын көлөмүн ала турган болсок 182 миллион сомдон ашык ушу Аристин финансылык жардамын көрдүк. Бул жалпы 10 долбоор, ири долбоорлор ишке ашты. Өзүңүздөр бүгүн ошол 10 долбоордун ичинен 2 долбоорунун ачылышына күбө болдук барыбыз. Бул бүгүнкү азыр үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна арналган дагы бул курулуштун ачылышында да күбө болдук. Бул 18 миллион 129 миң башты 18 миллиондон ашык акча каражаты жумшалды. Ошондой эле Жайыл районунун бириккен аймактык ооруканасынын жарактан чыккан 1956 жылдан бери иштеп келе жаткан реанимация бөлүмү кайрадан капиталдык оңдоодон өттү. Бул ооруканага Чүй облусунун бир нече район айылдарынан жана өзгөчө кырдаалга туш болгон жарандар көп кайрылат. Бирок ушул убакытка чейин медициналык жардамды толук берүүгө мүмкүнчүлүк чектелип келген. Мурунку реанимациябыз акыбалы начар болчу. Чындыгынанчы илгери салынган ошо. Анан кийин тендерден өтүп 2019 жылы 16 июлда жумуштар башталган. Мына проект боюнча агентство по развитию инвестиций деген аябай жакшы жардам берди бизге. Анткени мунун бардыгы мына көрүп атасыздар, ушунун бардыгы ошо Арис баштады от нуля и мына ошентип мына азыркы заманда ошондой иштеп атабыз. Анын натыйжасында реанимациялык борбордун бардык жабдуулары жаңыланып, тийиштүү мониторлор, кычкылтек өткөргүчтөр, ИВЛ аппараттары жана башка медикаменттер менен камсыздалды. Ал эми ымыркайлар үчүн дагы өзүнчө бөлмө каралган. Бул учурда медайымдардын иштөө шарты жакшырганы байкалбай койбойт. С аппаратурой, конечно, с новой всегда удобно. Жаңы жабдыктарды айта турган болсок, албетте биз чоң жетишкендиктерди алып келди. Ошол эле учурда көнүп кетүү оңойго турган жок. Биз буга чейин башка бөлүмдө иштечүбүз. Ал жактан оорулуулар менен байланыш түзүү абдан татаал болгон. Мисалы, оорулуу бул жакта жатса, биз анын акыбалын текшерүү үчүн бир корпустан бир корпуска барууга туура келчү. Потребностям то, что у нас расширилось количество коек, и старое здание, которое у нас было 2 палаты, оно не вмещалось. Азыркы реанимация хирургиялык бөлүмдө жайгашкан. Дарыгердин айтымында мындан улам диагностикалык жана лабораториялык бөлүмдөрдүн ортосунда оперативдүү байланыш түзүлдү. Бияка азырда жаңы оборудование коюлган. Бул 24 саат катар менен иштейт, круглосуточно.
экспресс анализ дегенди 15,5 сааттын ичинде керектүү анализдерди чыгарып берет. А сиздер ошол буга чейин лабораторияда канча убакытта даярдачыңыздар эле жыйынтыктарын? Жок, мурда деле экспресс лаборатория болчу. Бирок биз азыр ошол реанимацияга, приемный отделенияга жакыныраак уюштурдук да, бияка. Баягы түшкөндө, чтоб тияка бияка чуркабай депчи. Ал гана эмес, аталган оорукана өлкөдө биринчилерден болуп электрондук кызматтарды алып барууда. Кошумчалай кетсек, Бейтепканада 13 дарылоочу бөлүм бар. Алардын айрым бөлмөлөрүндө долбоордун негизинде оңдоо иштери жүргүзүлдү. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн арттырууда биринчи кезекте сугаруу иштери өз талабында аткарылышы шарт. Аталган көйгөй Курам айыл өкмөтүндө ондогон жылдардан бери байкалып келген. Бүгүнкү күндө дыйкан фермерлеринин ортосунда суга суу тартыштыгы жоюлуп, 6,7 чакырымды түзгөн Сай каналы курулду. Баягы көптөн бери эксплуатацияланып, пайдаланып келгендигинен жоготуу көпчүлүк немеге учурап, жоготуу көп болгондуктан чындыгында суга суусунун тартыштыгы бир топ эле сезилип турган. Бул каналдын курулушу менен биздин азыркы күндө суга суусунун дыйкандарга толук кандуу бере алабыз жана биринчи, экинчи суу сактагычтарыбызды жазгы мезгилге толук суга суусу менен толтуруп алууга мүмкүнчүлүктөр жаралат. Каналдын жалпы долбоорлук баасы 25,266 миң сомду түзүп. Бул каналда 6 гидротехникалык курулма, 6 гидропоз жана 1 өткөл бар. Ал эми бул каналды салууда бетондор жана таштар колдонулган. Ал эми жалпы 2654 гектардык суга жерлерин, ошондой эле 400дөн ашуун фермердик жана дыйканчылык чарбаларын сугарууга даремети жетет. Жарлуу Кайыңды дарыясынан суу агып келет. Анын агуу темпи секундасына 900 литр. Суу чарба адистеринин айтымында бул убакытка чейин 40% көлөмдө өсүмдүктөргө колдонулуп келсе, учурда дээрлик 100% суу жетиши байкалууда. Кошумчаласак, Сай чарбалык каналы 4 айылдын суга жерлерин тейлейт. Аларда ушул эле райондо жаштар үчүн спорттук зал ишке берилди. Фрунзе айыл өкмөтүндөгү түптөлгөн спорт сарайдын расмий ачылыш аземи салтанаттуу маандайда өткөрүлүп, концерттик программа менен коштолду. Ага райондун жетекчилери жана тийиштүү адистер катышты. Бизге өкмөттүк деңгээлде, бизге районубузга финансылык жактан колдоо көрсөткөн ушу долбоордун жетекчилигине, Арис долбооруна мен терең ыраазычылык билдирип элем. Биздин райондо акыркы жылдары ушул 10 долбоор кабыл алынган экен. Ошо 10 долбоордун жалпы финансылык көлөмү 183 миллион сомдон ашык акча каражатын ушу биздин районго жумшашты. Ошол 183 миллион ушунун бардыгы биздин районубуздун ар кандай тармагында, ар кандай багыттарында жумшалат. 33 жаштагы эркин күрөш боюнча машыктыруучу Имангелди Карыпбеков 7 жылдан бери жаш өспүрүмдөр менен иштешип келет. Ал даярдаган балбан балдар республика ичиндеги бир нече турнирлерге катышып, жеңиштерди багындырып келген. Бирок эмгектин натыйжасы түшүккө салган аракетчилик менен коштолгонун айтат. Себеби алардын айыл өкмөтүндө дене тарбия боюнча иримдерге даярдоо үчүн спорттук бөлүм жетишпей келген. Менин балдарым бүт баары эле жаш азырынча. Буюрса жаш болгондугу менен эл аралык деңгээлде Кыргызстанда 7 областты калтырбай кыдырдык десем болот. 7 областтан 7 жерден чемпион алып келген күндөрүм болгон ушу балдар өспүрүмдөр арасында. Жогорку чоң деңгээлде чоң кайорго балдарым чыгара элек. Булардын күрөшүн жогорку деңгээлге алып барып, мына чет жерлерде күрөштүргөм келет. Ошол жерде күрөшүп дүйнөгө ушу Кыргызстандын атагын таанылса, эркин күрөштүн эмесин чыгарса депчи. Спортко кызыгып, аны сүйүүчүлөргө бул бөлүмдүн ачылганы чоң жетишкендик болду. Эми алар бийик максаттарына жетүү үчүн талбай аракет кыларын айтып кубанышууда. Учурда бул залда эркин күрөш боюнча 9 жаштан жогорку 120 бала, ошондой эле бокс менен 40 спортчу машыга баштады. Машыкканыма 4 ай болду, 5-айга аттап бартат. Мен кызыкканым эме. Кичине кезимден бери элечи атама сурай берчүмүн, алып бар депчи. Ошону анан жана күрөшкөн эмелерди интернеттен көрүп алып, ошондон кызыгып кеткем да. Эми баргым келет, Иранга барып келгим келет.
анан чеченге барып келгим келет. Спорт залдын имараты бир кабаттуу келип металл конструкциядан турат. Анда бардык шарттар каралып, спорттук зал жана керектүү шаймандар, инструктордун бөлмөсү, ошондой эле кыздар балдар кийинүүчү жайы дагы бар. Дене тарбиялык бөлүмдүн түптөлүүсүндө жергиликтүү бийлик Арис мамлекеттик агенттигине долбоор жазып, комиссия тарабынан жактырылган. Бизге бул проект аябай жакты. Буга чейин мен да ушул айыл өкмөттө өзүм кызматкер болуп, ушул жерден эмгектенип, ошо Аристен рабочий группанын председатели болуп, тренингтерге барып, ушул жергиликтүү элден рабочий группа түзүп, мониторингдүү группа түзүп, ошо ар бир проектке подпроектный группа түзүп, ошо тренингтерге, семинарларга катышып, ошол жактан ар бир өз катышууга жараша элдин кызыкчылыгын көрсөтүп, өздөрүнүн ошо элдин потенциалын көтөрүп, окууларга алып барып, өзүбүз ушул көйгөйлөрдү эл менен кошо көтөрүп чыктык да. Ал эми Жайыл районундагы 80-жылдан бери бир дагы капиталдык оңдоп түзөөсү жок иштеп келе жаткан Аленушка балдар бакчасы кайрадан реконструкцияланып ишке берилди. Марина Чокморова Красновосточный айылындагы Аленушка балдар бакчасынын буга чейинки абалын айтууда. Ал айыл өкмөттө жашап, жергиликтүү бийликте иш алып барып, ошол эле учурда бакчанын санитардык кызматында иштеп келгендиктен андагы көйгөйлөрдү жакшы билет. Союз таркаганда ушул акчаны именно бизде ошондор алып калган адамдар приватизация кылдырбай. Ал моментте бул балакчы районного карачы. Мен просто бул жерде көп жыл иштеп, элди таңнаган үчүн, анан депутат болгон үчүн, андан кийин спикер болуп иштедим. Мен көйгөйдү көтөрүп келаткам. Эми азыр өзгөргөн азыркы ситуацияда бүт жакшы нерселер кылдык. Район, например, муну ичин багын шываттык, жаңы кылып, сыртын шываттык, жылуулук келди биринчиси жылуулук келди. Экинчисен кичине водопровод менен канализация полностью котордук. Көрдүңүзбү кандай чоң объем? Посуда жугуч бөлүмүндө жылуу суу жок болчу. Суу жылытып алып, суу эмелерди, идиштерди жуулчу. Эми болсо биздин азыркы убакта мына Аристон бар. Любой время жылуу суу бар. Ошо биздин эмелерге, жумушчуларга аябай жакшы шарттар түзүлгөн да. Анан мурунку Ариске чейин ар кайсы мынау эме септиктерден суу акчуу, ушунун баары тең эметилген, алмаштырылган да. Көрүнүп тургандай, азыр бала бакчанын абалы кыйла жакшырып, балдардын тарбиялануусу үчүн тиешелүү шарттар түзүлдү. Башкача айтканда, эски шыбагы сыйрылып, жаңы түз берилген. Аны менен катар терезе эшиктери алмашылды. Жакшы эле условиялар бар болчу, но бирок азыркы Аристен кийин жасалган көз ачыла турган эме болду да, бала бакча болду. Ушул бала бакчага баары эле келгиси келет. Бул бала бакча 8 группалуу, 300 бала бата турган, келе турган балдар келип атышат. Азыркы убакта ар бир 8 тарбиячылар бар. Ал тарбиячылар бар тең эле образованиялар менен. Атай кетсек, реконструкциялоо үчүн мамлекеттик агенттик тарабынан колдоо таап, жалпы суммасы 10 миллион сомго жакын акча каражаты сарпталды. Бул Аленушка бала бакчасы ошол жана конкурстук комиссияга кирип, ошо конкурста утуп чыккан. Ушул айыл аймактын подпроектный группа түзүлүп, жанагы инициативный группалар чогулуп, ушул долбоорду алып чыгышкан. 2020 жылы февраль айында иш бүтүп, эксплуатацияга бердик да. Маалымат үчүн айта кетсек, аталган долбоор пилоттук болуп, ага республика ичинен Чүй облусунун Кемин, Жайыл жана Панфилов райондору тандалып алынган. Долбоордун негизи географический охваттык код, пилотный территория деп Жайыл, Кемин, Панфилов райондору тандалып алынган Ислам өнүктүрүү банк тарабынан.
Ошол себептен ушул 3 районго бюджети 11 миллион доллардык каражат келип, 3 районго теңме тең бөлүндү. Мисалы үчүн ошол Панфилов районуна 183 миллион тегерегинде болсо, Кемин районунда 183 миллион тегерегинде. Бирок ал жерде 11 долбоор бүттү. Кемин районунда ишке аштык. Ушундай эле каналдар, детсад, бала бакчалар, мектептер. Панфилов районунда 10 долбоор, азыркы турган Жайыл районунда болсо 16 долбоор бүттү да. Жайыл районунун каржылоосу бир 2-3 миллион сомго көбүрөөк. Себеп дегенде биякта население да аябай көп, чоң болуп, Кара Балта шаарында эле 60-70 миң киши жашайт. Белгилей кетсек, аталган көмөкчү долбоору 2017 жылы ишке ашкан. Аларда 40-ка жакын социалдык мекемелер жаңыдан курулуп, айрымдары реконструкцияланды. Долбоор ушул жыл аяктайт. Учурда дагы бала бакча, элди тейлей турган бөлүмдөр, каналдар жана башка бөлүмдөрдүн курулуу иштери аяктап жатат. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Чүй облусу.